Өлкө башчы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен Кыргызстандын дээрлик бардык райондорунда акимдер алмашып ротация болду. Тагыраагы жалпысынан 37 райондун акими жаңы дайындалып, анын ичинен иштеп жаткан 19 аким башка райондорго которулду. Алардын ордуна аймактык кадрлар резервинде турган кадрлар тандалды. Ошол эле учурда Чоң Алайдын акими үй бүлөлүк шартына байланыштуу Ак Талаага аким болуудан баш тартканы маалымдалды. Бирок бир гана чекара чырына байланыштуу Баткен облусунун 3 районунда акимдер ротация болгон эмес. Ал эми эң негизгиси акимдерди ротациялоо түндүк аймактан түштүккө, түштүк аймактан түндүккө деген принцип менен мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндө жарлыкка ылайык жүзөгө ашырылган. Мамлекеттик жаңы кадр саясатынын негизги милдети мамлекеттик жана муниципалдык кызматка жеткиликтүүлүктү акыйкат камсыз кылуу, дискриминацияга жол бербөө жана мамлекеттик кесипкөй аппаратты түзүү болуп саналат. Кызыкчылыктардын кагылышын, коррупциялык тобокелдерди жоюу, жергиликтүү администрация башчыларынын ишинде бейтараптыкты камсыз кылуу максатында облустардагы район акимдерин ротациялоо чечими кабыл алынды. Бирок азыркы тапта коомчулукта жана айрым эксперттердин пикиринде өлкөдө буга чейин деле жерлерде жетекчилерди ротациялоо аракети болуп келгени жана ал бизге керек нерсе болгону менен, бирок ошол эле учурда райондорду өнүктүрүүдө жалгыз ротация эч нерсе чече албасын айтылууда. Айталы бул туурасында Алманбет Матубраимов Маралга маек берип, учурда ротациялар чоң өзгөрүүгө же жетишкендиктерге алып келет деп айтуу кыйынга тураарын белгилеп, анын бир нече себебине токтолду. Бирок эң негизги нерсени биз ротация деп атабыз, андан кийин акимдердин бүт баарын аттестациясын өткөрүп деп атабыз, резерв кылып деп атабыз. Бирок бизге тандоо, даярдоо, дайындоо деген маселе жок да. Ошондуктан бул жерде акимди алдын дайындоо үчүн, даярдоо үчүн, дайындоодон мурун аны тандаш керек, даярдаш керек. Бизде андай дүйнө жүзүндөгүдөй өнүккөн системада кадр бардыгын чечет деген маселе бар. Ошол жерде карап көрсөк, биринчи кадр тандайт, мүмкүнчүлүгү барбы, интеллектуалдык потенциалы кандай, билими кандай, деңгээли кандай, психологдук жактан кандай даярдыгы бар, билими кандай деңгээлде иштеп келген, же бир кайсы мамлекеттердеги стажировка өтүп келген дегенди сөз кароо керек. Андан кийин ар бир эле акимди дайындоодо, ошол жерде даярдоодо кээ бир балдар мыкты интеллектуал болсо дагы психологдук жактан, башкаруу системасына түшүнбөстөн өтпөй калат ал жерде дагы, даярдоодо дагы. Даярдоодо өткөндө ошол жердеги мыктыларын, биздеги кичинекей райондар 30 000, бизде чоң райондар бар 480 000 деп. Ошол райондорго татыктуу кишини кантип алып баруу жөнүндө коюш керек. Андан тышкаркы дайындоодо бул өтө негиздүү нерсени таап чыгып, кайсы кадрды кайсы жерге дайындоону туура түшүнүш керек. Бизде керек болгон мыкты кадрды алып келип бир райондон экинчи районго секрете берет. Ал киши өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк алууга өзгөрбөйт, үлгүрбөйт. Бул район эмес, бүт эле бизде кадр дайындоодо кээ биркилерин 6 айдын ичинде алмаштырып атабыз. 6 айдын ичинде аппараттын ким экенин, ошол жердеги иштеп аткан кызматкерлер кандай деңгээлде экенин билбей туруп кетишет. Матубраимов сөз учурунда райондун кадрларынын жетекчилигин аттестация кылгандан эчтеке өзгөрбөй турганын билдирди. Анткени анын айтымында биздин өлкөдө бюджеттик камсыздандыруу өтө начар болгондуктан, андыктан ал эгерде районго келген жетекчинин эч мүмкүнчүлүгү болбосо, ал кантип районду алдыга чыгарат деген чоң суроо жаралат дейт. Райондун жетекчилерине, ошону иштеп аткан кесиптештердин аппаратына айлыгынан башка эчтеке бөлүнбөйт ал жерге. Ал тургай областтык жетекчилерге 500 000 сомдук кошумча акча бөлүнөт. 500 000 деген бир областты карап чыгууга өтө кыйын нерсе. Ошондуктан мүмкүнчүлүк түзүүдө биздеги дүйнө жүзүндөгү системага келишибиз керек. Ылдыйтан жогору кара бюджеттик каржылыкты жаратуу керек. Биз азыр жогорутан бюджеттик каржылыкты берип атабыз. Бөлүп келип туруп социалдык жактан биринчи иретте камсыз кыла турган акчаны беребиз дагы, калганы болсо берилет, болбосо районго берилбейт дагы. Район жетекчисин бардык кемчиликтерди оңдо жасайсың деп талап коюп атабыз. А талап негизсиз. Ошондуктан бул жердеги нерсени башкаруу системасын такыр башка кылыш керек эле. Бул сунушту алып келген, мен дагы сунуштамын. Административдик, территориялык сөз түрдө реформа жүргүзүш керек. Ал эми президентке караштуу Башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев азыркы акимдердин дайындоо системасындагы 3 негизги маанилүү процесс жүрүп жатат. Анын негизинде гана эң күчтүү акимдер тандалып алынганын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Эми азыркы акимдерди дайындоо системасы, ротация системасы деп эле ошого эле көңүл буруп атпайсызбы? Менимче азыр 3 чоң мындай маанилүү процесс жүрдү да. Биринчиден иштеп аткан акимдер аттестациядан өттү. Алардын иши бааланды. Атайын комиссия түзүлдү мамлекеттик кадр кызматына. Ошонун негизинде алар тест тапшырышты, собеседованиядан өтүштү,
өзүнүн акимдик ишин кандай аткарып атат боюнча отчет сыяктуу нерсе болду. Ошонун негизинде начар иштеп аткан, чала сабат, жакшы ийгиликтерди көрсөтпөгөн акимдердин баары ал кызматка татыктуу эмес деп табылды да. Экинчи, ошол акимдердин ордуна, акимдин орун басарларынын бош болуп калган орундарына ачык улуттук деңгээлдеги конкурс жараланды. Ошол конкурска абдан көп кишилер катышты. Анын ичинде Россияда жүргөн мигранттар да келип катышты. Ошол алар дагы тесттен өттү, собеседование өттү. Ошол кайсы районго барам деген ниети барлардын баары өзүнүн программасын айтып берди. Ошолордун арасынан дагы бир жыл электен өткөзүлүп, анан кийин ошол кадр, аймактык кадр резерви түзүлдү. Анан үчүнчү гана этап менен президент ошол жакшы иштеп аткан акимдердин арасында дайындоону жазады, ротация кылып туруп, бош калган райондун акимдерине жана мен айткан аймактык кадр резервинен эң мыктыларды тандап туруп дайындады. Мындан сырткары Акматалиев азыркы дайындалган акимдерге чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн, анткени аларды жаңы мыйзамга ылайык президент өзү дайындагандыктан, андыктан алар ошол райондогу президенттин өкүлү болуп эсептелерин белгиледи. Мындан улам Акматалиев эми акимдердин ар биринин жоопкерчилиги да ошончолук бийик болоорун эске салып, ошол эле маалда андагы бюджет маселеси боюнча да кеп козгоду. Бюджет боюнча эми азыр бүгүнкү күндө райондун бюджети жок, бирок эмки кадам административдик территориалдык реформа болсо, азыр эми жумушчу топ иштеп атпайбы? Мүмкүн 21 чоң аймактар пайда болушу мүмкүн, чоң баягы шаарлардын тегеретесиндеги аймактар. Мүмкүн ошондой жолду жогорку кеңеш менен президент колдосо, анда мүмкүн областтын деңгээли жок болушу мүмкүн. Анда чоң аймактар, анда ошонун бюджети болуш керек. Анан кийин акимдердин бюджети болсо, анан акимдердин ыйгарым укуктары көбөйсө, анда ар бир аким өзүнүн региону үчүн жанталашып иштеш керек. Инвесторлорду алып келүүгө аракет кылыш керек, донорлор менен иштеш керек. Башкача айтканда өзүнүн регионунда жакшы шарттарды түзүп бериш керек, бюджетин көбөйткөн. Ошондо гана алардын иши ийгиликтүү болот деп эсептейм. Саясат талдоочулардын пикиринде жетекчилерди ротациялап бул чоң реформа эмес. Бул мурунку эле акимдердин орун которуусу. Бул боюнча саясат талдоочу Руслан Акматбек токтолуп, укук иштебеген жана жалпы саясий система карапайым калктын кызыкчылыгы эмес. Бир киши үчүн иштеген өлкөдө акимдердин которулуусу эч кандай жыйынтык бербейт деп эсептейт. Анткени эксперттин айтуусунда жыйынтык бере турган болсо, катуу тартип менен башкарылган СССРдин убагында берилмек деген ойдо. Жалпы аймактык административдик реформа жүргүзүлмөйүн, жалпы саясий түзүлүш алмашмайын, жанагы укуктун үстөмдүгү, бийликтин тең салмактуулугу, мамлекеттик орган жетекчилеринин өзгөчө аймактагы шайлоо менен келүүсү болмоюнча, соттор жана укук коргоо органдарын реформалануусу ишке ашмайынча, мындай жөнөкөй нерселер тилекке каршы жыйынтыгын бербейт. Жөн эле бул бир көз боемочулук, бул бир популизм, бул бир иш кылып атабыз деген эле бир кадам. Чындыгында муну биз мурунда көргөнбүз, азыр дагы мындай жасап атышат. Бул бир жыйынтык бербейт. Жыйынтык берсе, ошондо СССР убагында бермек. Бирок СССРде деле бул жыйынтык берген эмес да, ошончолук катуу тартип менен башкарылган СССРде. Ал эми ротацияга ылайык жаңы аким болуп дайындалган айрым жетекчилердин айтымында чындыгында эле районду өнүктүрүүдө эң биринчи каражат маселесинин таасири күч. Алардын бири Сатаров Нурбек. Ал Нарын облусуна караштуу Атбаш районунун акими кызматынан бошотулуп, Жалал Абад облусунун Ала Букай районундагы мамлекеттик администрациянын башчысы болуп дайындалган. Бизге эми ал жак жалпы мамлекеттик жумуш болгондой тааныш, эми барып таанышкандан кийин анан одан келишиче аракет кылабыз да. Эске сала кетсек, быйыл мартта мамлекеттик кадр кызматы район акимдерин мамлекеттик аттестациядан өткөргөн. Анда 3 этаптан турган сынактын биринчи баскычында жетекчилердин ишмердиги иликтенип, экинчи баскычында мыйзамдарды билүүгө жана жеке сапаттар боюнча компьютердик тест, үчүнчү баскычы катары акимдер менен маектешүү менен өткөрүшкөн. Анын алкагында Нарын облусунан 3, Баткенден 5, Жалал Абадтан 7, Ош облусунан 4 жана Ысык Көлдөн 2 аткаминерлер ээлеген кызмат ордуна ылайыктуу эмес деп табылган.